Достор, барыңарды, салом алейкум, барыңарды құттықтайыз, ұттық, көчө ұттық, достор. Жогорку кеңеш, мен деген авангард политиктер, алар кимдер? Элдин айтылып жүргөнү боюнча Текебаев, Масадыков, Женчороев дегендай чоң арасында авангард саясатчылар да бар деп жүрөбүз. Ошону бар признавать этти бизди. Чоң азат дегенде жогорку кеңеш көчө бир чети мындай неудобно болуп атышат. Жогорку кеңеш коркуп атат элден. Бүттү, жогорку кеңештин киносу бүттү. Депутаттардын бүттү. Анжелика Бекболиева келет, ап келип, анан Сыймык Бейшекеевди кошо ала келип, анан кудулдарды ала келип, анан концерт берип, анан алдабагыла. Көкбөрү берип, алдабагыла. Бой без правил кылып, элди короз кылбагыла. Акылман кылгыла силер элди. Ошо элиңерди. Силер жинди кылып салдыңар, бүт бой без правил кылып салдыңар. НТСти карасаң эле бой без правил. НТСти карасаң эле бой без правил. НТС бой без правил. Көргөзбөгүлө эч жерден. Достор, биз уттук. Жумалиев шерменде болду. Жумалиевдин көчө дагы Селла деген бар го. Ошо бүт бары кызынык экен. Селла магазиндин бары. Бир эле эмеде 9 квартирасы чыкты. Бир эле үйдө. Дагы үйлөрү бар экен, уже айтып бүт элитканы салып койгон, только эч ким жашабайт. Ошол достор. Азыр биринчи этап Кудай буйрса, эми Сарпашевди до конца, Муралиевди. Достор, мен силерге айтып берейинчи, Сарпашев деп эле калабыз. Бир жолу мындай история болгон да. Сарпашев эмеде отурсам, бир кафеде Бухара деген келип калды. Келгенде жанымда, цирктин жанында. Келгенде айттым. Жанымдын кошуна отуруп калды да. Айттым. Жаман көз менен карап атсам, кайра мени карап, неудобно болду. Эмне болду? Дедим, силер качанга чейин тайраңдайсыңар дедим. Тайырбек дедим, качанга чейин тайраңдайсыңар дедим. Брат дедим. Даже брат деген келбейт белем дедим. ГРСтин председательсиңе карачы, кийип турган турпатыңды карачы дедим. Саат эле бир, может, $1 000 000, может, $100 000, может, $20 000 Патек Филиппкен да. Анан баарымда көрүп атам да. Силерден сурап койчу күн келет дедим. Силер уурусуңар деп бетине айттым. Десем, атың ким дейт? Атым Сыймык десем. Отурчу деп тарт бол дедим, тарт. Болдучу. Эми могу элдин көзүнчө мени уят кылбачы дейт, кыйкырбачы дейт. Братан дедим. Сени всенародный шерменде болосуң дедим. Могу кафенин ичинде шерменде болгон чепуха дедим. Достор, кеттик. Мына биринчи жолу историяда биз конституция жоготконбуз. 2 жолу революция кылдык. 2 жолу. Бестолковый революция кылдык. Эки жолу. Мына коронавируска кирип баарыбыз кырмалдык. Баарыбыз, достор. Келип бир бололук, достор. Азыр баарыбыз бир болуп турсак, кетет. Алдыга кетебиз. Могу Тайырбек, Сарпашев дегендерди шерменде кылгыла. Бүт шерменде кылгыла. Бул Тайырбек, Сарпашев Жумалиевден такыр кем калышпайт. Муралиев мына эмне иш козгобойт? Урматтуу Сооронбай Шарипович, бизге каршы эмеспиз, мындай окуй кылачы элдин. Эмнеге Муралиевге иш козголбойт? Бул деген технический өкмөттүн башчысы болуп туруп 2010-жылы Кумтөрдөн да $85 000 член совета директоров болуп ала берген. Эмеден дагы мына да элге силерге айтып коеюн. Өкмөттүн да зарплатасын ала берген. Эмнеге буга иш козголбойт? Эмнеге член совета директоров баары $100 000 алат мисалы? Эмнеге 85 000 алышат? Эмнеге ушундай алышат? Эмне кылганына биякта жатышат, карбенде эле жатышат. Эмнеге ага козгобой, мага козгошот? Урматтуу Сооронбай Шарипович, калыстык болуш керек да, адилеттүү, калыс эл турат. Акыйкат органдар болсун, сиз адилеттүү чечим чыгарып бериңиз. Элдин көйгөйүн сиз деген президентсиз да. Литва президент.
Өнөктеңизчи, элдин үнүн уңуңуз Сооронбай Шарипович. Сиз деле мени абдан жакшы тааныйсыз. Канча жолу чай ичип отурганбыз, билесиз. Министр сельского хозяйства элеңиз. Адилеттүүлүк көргөзүңүз үчүн мен коррупцияны айтып, сиз айт деген сиз кол койгонсуз. Муну Атамбаев кол койбой койгон, Салянова чыгарган бир коррупционный закон айта бергиле деген. Наоборот, вознаграждение, поощрение болот деген. Анан ошентип атсам майра мага иш козготуп атышат. Урматтуу Сооронбай Шарипович, өзүңүз калктыңыз менен айтыңыз. Сизге эл жардам берелик. Коррупциянын баарын бетин өзү ачып берип коюш керек болсо. Сиз ток эле иш козготуп эле каматып эле туруңузчу. Бүт баарын төлөтүңүзчү. Татанды кайра ордуна койсо ал бир $80 миллион болот. Мисал айтам да, Мадина канча болот? Базар, ошо жери ошо эменики да. Мадина базардын жери Жумалиевтердики. Бул бүт завод да, Татан деле завод, бул деле завод. Жумалиевдин чүй деле 15-20 заводу бар. Жалабаттыктын ары канча болуткан. Мына эмени айтып атам. Мелис Аспеков деле мына чыгып канча жолу тетиги Акун Чыныбай Акунович менен соттошуп утулуп калып, ушинтип эле кайрып утуп эле ушинтип эле жүрөт. Аны укпай койдук. Чыныбай Акунович деле таза эмессиз. Өтө таза эмессиз. Азыр Динара Исаева деген бар. Ошону до конца аны дагы бүт ким эмнесин билсе бергилечи. Мен билем, где-то бир 500-600 үйү бар. Ошону билем мен. 500-600 үйү бар. Үй саткан мындайчы. Канча элиткасы бар билем. Эмне силер эле жашайсыңарбы? Бул эл талаага мосттун астына жаткырасыңарбы? Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизди эл шайлаган эл болбосо, сиз да болбойт элеңиз, өкмөт да болбойт эле, эч ким болбойт эле. Эл менен болуңуз. Элди таламын коргоңуз. Мына ушундай эле авангард политиктер чыгып атат. Барыңарга эгерде мурун туура эмес айтсам, не обессудьте. Чыгыңыз, авангарддар, чыгыңыз, айтыңыз. Чоң азатка жардам бериш керек, кыймылга. Чоң азатка жардам бериш керек. Достор, биз деген уже бүт уттук уже. Биз волноваться этпейбиз, пускай Жумалиев волнуется. Эгерде сот болсо, барабыз. Айтып коем, качан болду. Кимдер келем десе айткыла. Анан мигранттар, силер өкмөткө, бийликке керегиңер жок адамсыңар. Канча жолу айтсам, түшүнбөйсүңөр. Талаада калды, мына чимкирге коюлуп, карындаштарыбыз ыйлап атат. Ачка болдук деп тызылдап атышат. Мага билесиңер канча киши чалат, достор. Канча киши чалат, билесиңерби, достор. Анан Акаевка баргыла силер. Ушунун баарына жеткирген Акаев бир комиссия түзүп алып, Акаевка барып, тиги Жекшенкуловду бомбить этпей. Акаевка баргыла дагы. Бак дегиле. Силердин баарыңарды ошо мигрант кылган Акаев жакшы иштегенде мигрант болбойт элеңер. Казак мигрант көрдүңөр беле? Достор, давайте турдук, баары сөметтик, эчтеке алам деген эчтекеси жок. Мисалы 10 000 киши дейт. Мен айтып коеюнчу, жакшы укулачы. Мисалы деген жери бар. Мисалы 10 000 киши менен барып туруп сурап коесуз. Эмне сурай албайсызбы? Это незаконно, что ли? Мисалы бир паркка барып туруп 10 000 киши Жумалиев деп туруп эме кылып кое албайсызбы жанакындай? Бир акция кылып кое албайсызбы? Жумалиев төлө деп. Обязательно силердин оюңар эле бомбить этип сол ушунча коркутасыңарбы? Мен ушунча дебил көрөсүңөрбү мени? Бомбить этип анан минтип силерди аттырып минтип менен просто кухонный разговор бунун баары. Мен силерге бандит эмесин. Мени бандит кылбагылачы. Мени бандит кылсаңар, мен респекттен 10 эсе круче бандит болуп берем. Мен анткени криминологияны 5 колдой билем. Криминалистика, уголовное право, уголовное вообще судо, производствоны 5 колдой билем. Мен деле мастер спортамын. Мен деле мурун спортсмендер менен жүрчүмүн. Мына азыр бетиңерге айтып коеюн. 3 жогорку кеңештин рекети. Эмеге чыкпасаңар бетиңерге айтам. Кимдир рекет эле
несмотря что мен байкем досумдун эмеси эмес. Кимге рекет болчу ошоңордун 3 азыр эмени рекетти айтам азыр. Жогорку кеңеште эгер түз жолго чыгып элдин таламын талашпасаңар, тургула, жогорку кеңештер эмнесиңер? Давайте, Текебаев бүт бар признавать этти. Элдин эмесин айткыла. Бүт элдин эмесин айткыла. Көйгөйүн. Кайра мага иш козготуп алып, Тазабекти тукуруп отура бербей. Тазабек экөөсүнүн эчтеке эмеси жок, тукуруштум муну, тукуруштум мен. Эчтеке экөөсүнүн, мага да айтты, эчтеке претензиям жок, брат. Просто не обессудьте. Тукуруштум муну деле. Анан Тазабек бирөөнүн эмеси болбо. Экөөсүнө канча кезгебиз, спортзалдан кезгебиз, тияктан кезгебиз. Сонун эле учурашасың болот эле, брат деп. Давай, эметтегиле. Достор, тигини муну жамандабай азыр бир туралык. Бир турсак биз угуттук. Бул деген маселе промежуточный айтып турайын. Мен бирдеме болсом, мына сахар 20 болуп атат. Достор, серьезно. Мен оң кол менен эле ичем, силерге сол кол көрүнө берет. Зеркальный жана прямой эфирдечи. Анан достор, Динчил дебей, Манасчы дебей, Жалал Абад, Талас дебей, Ош дебей, Көл дебей, Нарын дебей, баарыңар бириккиле азыр профессионал. Мен профессиональный тергөөчү болгом, мен силерге айтып берем. Ошондой айтып берип турам, эми айтып берип турабыз. Канат, мен бирдеме болсом, Максат Мамыткановго баргыла. Ушул идеологиянын башында турганда, ушул кандай мен Максат Мамытканов менен таанышып калгам да, ошондо кандай экенин көрүп, анан хорошо дегем да. Достор, чоң казатка аттаналык. Манас бабабыздын эмесин 1000 жылдан кайра кайталайлык. Ушундай шорду эле окуганда мультфильмди көрдүңөр, кайра ушундай болгон. Баарыңар тиктеп тургула, анан могу эмелердин баарын өзүңөр өчүргүлө. Достор, могу жанагы бүт баарын өчүргүлө могу. Сволочь эмелердин баарын, жанагы фейк мейктин баарын, булар тукум менен ушундай. Шерменде болду. Роза Аманова да ушундай всенародный шерменде кылышыбыз керек, бир 30 кишини. Что Кыргызстанда буларды көргөндө, любой даже бомжду көргөндө мындай болуп калыш керек. Ай могу кыргыздар калпак кийгендичи, мен эмнеге калпак кийбейсиң дейт. Айтам, бомж да калпак кийип жүрөт дедим. Ай мен эмедин астында турам, мусорка көрүнөт да, мындай балкондон карап турам. Бомждор калпак кийип алып жүрөт, ушуга арданбайсыңарбы я кыргыздар? Мен айттым, качан бомждор кийбей калат, ошондо мен калпак киям дедим. Ушу бомждорду бүт өзүбүздөн эле өзүбүз кылдык да, ушинтип бүт баары жокчулук, бүт бомж болуп калбады, бүт бомждун баары өлдү. Мына силерге айтып коеюн, бүт бомждор өлдү. Бүт бомждор өлдү уже. Көп өлүп калышты. Азыр биз да өлүп калышы мүмкүн. Биз коронавирустан өлөбүзбү же эмнеден өлөбүзбү? Достор, мекен деп туруп, надо будет өлүп беребиз. Надо будет. Мен эч кимди мындай сразу эме кылат эмес, призывать этип, надо будет. Мекен үчүн это святое дело. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизге такыр каршы эмеспиз. Чоң казаттын кыймылына жолтоо болгондун баарын айтып коюңуз. Тетигил азыр жанагы экспертиза чыгарганда лингвистический жок, бирдеме деген экспертиза судебная лингвистическая. Ошол болчу. Ошол туура акыйкат эметип берсин. Эч кимди чакырган жокпуз биз, эч кимден кечирим сураган жокпуз, эч кимге мышык болгон жокпуз. Достор, бир жакшы жаңылык айтайын. Көчө мамам инем менен келиптир үйгө. Биз чалбай эле, эчтеке кылбай эле. Келгенде жакшы үйдө бир 3-4 саат отуруп кетти мамам. Анан Facebook'tan практикам киргизип коюптур да, көрүп, эми эмне дейм дейт, балам, эл сени азыр назад кетсең болбойт дейт. До конца бар дейт, только өтө абайлачы дейт, өтө сак болчу дейт. Мен сага постоянно эле үйдөн батамды берип отурам дейт. Өтө сак болчу дейт. Мен айттым, мама дедим, до конца бир жашайбыз. Ушинтип азыр мен чыкпасам, тиги чыкпаса, бул чыкпаса, мен балам каяка жашайт? Кытайга жашайбы же каяка жашайт? Ол Россияга жашайбы? Ушундай алтындай болгон жер туруп эмне темселейбизби? Бүттү. Биз көчмөн элек эмес, баарыбыз эмели бололук, турук дели бололук. Келгиле, бүт барыңар келе, баарына жумуш тапса болот, бүт барын бакса болот. Бүт миллиардерлерди айткандарды эметсек,
экономика меле гүлдөп кетет. Эч кимини өлтүрбөйбүз. Мына азыр чоң казат фонд ачабыз керек болсо. Бүт бар эметсин да, бүт бар государствого мага эмес, мага эчтеке эмес, мындай 10 000 бала менен келип мен имуществоңа дал болбайм, бир тыйын кереги жок. Сен имуществоң жалдырады го мен астында, Жумалиев Жолдош. Жибербечи эч кимди дедим го, эчтеке бир тыйын акчаң кереги жок дедим го, Айланайын. Сколько можно тебе? Бүт бар акча менен чечилбейт, достор. Давайте мына ушундай кылып туралык. Азыр Кудай буйрса, силер группироваться албай атасыздар. Группироваться этсеңер, кухня 9 чыгат обязательно. Ошондо чыкканда эчтекени талкалабай, эчтекени эметпей, акция өткөрсөк дагы бир жер парктан мындай тетиги парк тетиги үстүнөн эле бир жерден кезип койсок болот. Кезип, акция өткөрүп, флешмоб жасап, мынтип, тигинтип ушинтип турабыз. Кудай буйрса, оп турулачы, ишенип турулачы. Ушул кухнядан Максат Мамыткановдагы эме передачасын алып барып турат. Чогуу эми биз братпыз да. Брат болгондон баарыбыз мекен үчүн күрүп, баарыбыз бой без правил болбойлук, достор, болбогула, боец болбогула, воин болбогула, воин, за который за землю стоит, за красивую женщину стоит, который эч кимге сатылбайбыз. Эч кимге сатылбай, сатылбаган адамдар болот. Силер ишенбей атасыңар, достор, болот. Мен деле бийликти көргөм. Тергөөчүнүн бир көргөнү хан көрбөйт, бир көргөнү ит көрбөйт дейт. Биз деле көргөнбүз. Но биз монтуп калган эмеспиз. Көбөлөр бар, участковый болуп калса эметип калат. Милициялар силерге эч кандай мемем жок, рахмат милицияларга. Бүт баарына мен көргөндө баары сыйлашат, эметишет. Баарыңардын силердин да көйгөйүңөрдү айтып турабыз. Достор, давайте биргелик, баарыбыз милиция дебей, динчил дебей, өзбек, татар дебей, дуңган дебей, баарыңар бириккиле. Жүрөк менен бириккиле, мен силерге акча берип бириктире албайм, өзүңөр келип бириктириле. Бириксеңер даярбыз дегенде, бүт баары, бүт даяр дегенде, кухня 9 чыгат менен. Чыкпайт десем да чыгат. Кудайым буйрса, мен жаздырып койгом, 5 флешка кылып туруп, 5-өөнү берип койгом. Тууган, жакшы, алыска бер демемде, бүт надежный, сразу чыгат. Достор, блогерлер биз өтө күчтүүбүз да. Мына блогерлерге журналисттер жакшы жардам берип атасыңар. Жакшы жардам бергиле журналисттер. Силерден да суранам. Силер дагы күйүп атасыңар. Айта албаганыңар бар астында. Мына айткандарыбыз бар. Достор, давай баарыбыз бир туруп туралчы, бир мындай чашки-бошки, вилки болбой, бир баарыбыз бир эле мындай посуда болуп туралчы, мындай айткандачы. Баарыбыз бир эле мындай. Посуда эмес мындай. Дагы жаман бир эле мындай бир кулак болуп туралчы. Достор, ошол силердин убактыңарды алдым. Эч кимге сатылган жокпуз, эч кимден кечирим сураган жокпуз. Айткыла, депутаттар чыгып чоң казатка поддержка бербеген депутатты эстеп калгыла. Давайте, достор. Бөлүшүп койгула. Баарыңар Акаевге баргыла, дагы айтам, Акаев кылган ушунун баарын Акаевге баргыла. Посольствого барбагыла. Жекшенкуловдун акчасы жок, өзүнүн личный акчасы жок анда, билем мен аны.